Ден соолугуңуз жакшыбы? YouTube'dan video, WhatsApp'tan Kur'an alifbesinin kanaldan tajvид erежелерин, сабактарын көрүп үйрөнсөм болобу? Ден соолугуңуз жакшы, Аллага шүгүр, рахмат. Албетте болот, эмнеге болбосун. Бирок сөзсүз түрдө устат шарт. Бир жумада бир жолу, же эки жумада бир жолу YouTube аркылуу үйрөнүп, ката үйрөнүп атасызбы, же туура үйрөнүп атасызбы, туура эмес үйрөнүп атасызбы? Бүгүнкү күндө 10-15 адам биригип, же 5-6 адам биригип, бир устат жалдап, ошого төлөмүн төлөп, окуп аткандар топтора YouTube'дан үйрөнөсүз. Жана азыр Zoom деген чыккан, WhatsApp деген чыккан, дагы башка түрлөрү чыгып калган. Мондай видео менен чалышып, сүйлөшүп, калгандары микрофондон өчүрүп турат, ким сабак тапшырат. Ошол гана микрофон иштетип, сабагын тапшырып турат. Эгерде башында ката жаттап ала турган болсоңуз, бүттү. Кийин арабчаны үйрөнсөңүз да баягы катаңызды кайталап тура бересиз. Оңой менен оңдой албайсыз. Ошол үчүн башында таңбаларды жакшы жаттап өткөрүп алыш керек. Таңбанын чыгарылыштары. Мисалы, Кул а'уду би раббил фалaq мин шарри ма халaq. Халaq десеңиз жарат болот. Мин шарри ма халaq десеңиз, халaq деген чачын лысы кылып алды. Min şerri ma halak deseniz ölüp kaldı деген söz, halak деген. Же болбосо kalbi deseniz жүрөгүм болот. Kalbi dese kı кылып койсоңуз, kalbi dese yitимсиң болуп калат. Kalbi dese жүрөгүмсүң. Көрбөйсүзбү? Ушундай таңбаларда эле маани өзгөрө берет. Ошондуктан сөзсүз түрдө бир устатты кармаңыздар, калганын YouTube'дан үйрөнүп алып, туура үйрөндүңүзбү, туура эмес үйрөндүңүзбү, устатыңыз аркылуу эмне кыла аласыз, туура ала аласыз. Ошон үчүн устаты жоктун устазы шайтан деген эреже бар.